сурогум, сиздер ойлонгонго уруксаат берсин деп. Ошондуктан келиңиздер, үчүнчү суроого өтөбүз. Үчүнчү суроо бул тамактын чыгымы деген эмне? Башкача айтканда, выход блюда деген эмне? Албетте кыргыз тилинде тамактын чыгымы, тамактын түшүмдүүлүгү деген ар түрдүү которуулар бар. Тармактын салмагы деп атат, бирок ал эмне? Мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө туура жооптор болуп баштады. Активдүү жооп беребиз, урматтуу кесиптештер. Балким кээ бирөөңүздөрдүн башкача ойлоруңуздар бар, болушунча тагыраак жоопторуңуздар бар. Ошондуктан жакшылап ойлонуп, жооп берүүнү уланта бериңиздер. Жок, тамактын чыгымы бул келбеген окуучулардыкы эмес. Тамактын азыктын чыгымы деген түшүнүк бар. Азык, тамак, жарым фабрикат дегенди биз дагы бир сыйра кайталап өтөбүз. Мен сиздерге дагы кичине подсказка бердим. Тамактын түшүмдүүлүгү деген деп дагы которуп жүрүшөт деп айттым. Орусчасын айттым, выход блюда деп айттым. Ошондуктан бул жугундуга төгүлүп кеткен же болбосо выбыта кеткен нерсе жөнүндө сөз болгон жок. Ооба, араңыздарда туура жооп бергендер бар. Критические контрольные точки бул жакка таптакыр тиешеси жок. Ооба, араңыздарда так маалымат кылып жооп бергендер бар. Мен мунун баарын жазып алып жатам. Эң жакшы сиздердин жоопторуңуздар мени канааттандырып жатат. Анда, урматтуу кесиптештер, келиңиздер анда төртүнчү суроого кезек берелик. Үчүнчү суроо боюнча мен жоопторду өзүмө кабыл алып алдым. Ошондуктан төртүнчү суроо. Санитардык эрежелер жана жоболор боюнча ашпозчунун атайын кийими, башкача айтканда спецодежда, иш кийими, жумушчу кийими эмнеден турат? Бул эң эле оңой суроо, бирок кайрадан эле жооп беребиз. Урматтуу кесиптештер, төртүнчү суроого өттүк, ошондуктан төртүнчү суроого жооп берип баштайбыз. Биринчи туура жооптор уже толук кандуу туура жооптор жазылып баштады. Жакшы, бул суроого жооптор жакшы келип атат, бирок болушунча толук жазыңыздар. Ашпозчу кийими бир нече бөлүктөн турат, ошонун баарын толук жазганга аракет кылыңыздар. Дагы күтө туралык. Балким кээ бирөөнүн интернети бир аз акырындан иштегендиктен сообщениялар келбей атат. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, эң аягында болушунча туура жооп берген адамга сыйлыктар берилет. Биринчи жооп берген адам эмес, бул жактан, бул викторинада, мындан кийинки викториналарда толук жана туура жооп берген адамдардын жообу кабыл алынат. Так. Эң жакшы, урматтуу кесиптештер, анда келиңиздер, уруксат болсо, 5-суроого жооп берип баштаңыздар. 5-суроо этти кантип туура эритүү керек? Албетте, сиздердин араңыздарда айтасыздар, ашында биз эт, тоңдурулган эт кабыл албайбыз. Бирок сиздер ашпозчу болгондуктан, анын ичинен ар түрдүү конкурстарга катышып аткандыктан, билишиңиздер керек. Ошондой эле кээ бир алыс кайылдардагы мектептердебиз бир аз тоңган бул тоңдурулган этти үй шартында да этти. Ошол боюнча эритебиз. Урматтуу коллегалар, урматтуу кесиптештер, өзүңүздөрдүн телефондогу үндү чоңойтуп алыңыздар. Себеп дегенде, бул жактагы суроолор кээ бир адамдардан сурасам, менин үнүм жаш эле угулуп атыптыр. Башкача айтканда, кээ бирөөңүздөрдүн
телефонуңуздардан кетип атат окшойт. Муздак сууга салып эритебиз, ысык сууга салып эритебиз деген жооптор кабыл алынбайт. Араңыздарда туура жооп бергендер бар. Бирок, урматтуу кесиптештер, бул жактан аты жөнүңүздөрдү жазып койсоңуздар абдан жакшы болмок. Башында аты жөнүн жазгандар баарыңыздар жазган жоксуздар, бирок мен ошол менен бирге эле кандай ат чыгаса ошондо берем. Уюштуруучулар менен таап алабыз ким экениңиздерди. Так, жакшы. Жакшы жооптор болду. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, жоопторду мен кабыл алдым, өзүмө жазып калдым. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, көңүлүңүздөрдү кийинки слайдка бөлөм. Жакшылап көңүл буруңуздар. Эми биз болжолдуу меню жөнүндө сөз кылабыз. Бул теманы буга чейин сиздер нутрициолог менен карап чыккансыздар. Андыктан бүгүн теорияга токтолбой, бирок ушул перспективдүү менюну, башкача айтканда алдын ала түзүлгөн менюну биз кантип колдоно алабыз жана ал кандай болоорун бир сыйра практика жүзүндө карап чыгууну мен сиздерге сунуштайт элем. Ошондой эле балким араңыздарда нутрициологдун вебинарына катышпай калгандар бар. Биз ошондой перспективдүү менюну бүгүн карап чыкканда сиздер эмнелерге маани буруп, эмнелерге көңүл бурсаңыздар болот. Эң биринчи ысык тамактарга. Башкача айтканда, мектеп окуучусу күнүнө ысык тамак менен камсыз болуш керек. Экинчиси, ушул салаттар, башкача айтканда, башка менюдагы тамактар ысык тамакка шайкештиги, ал менен канчалык деңгээлде айкалышат. Үчүнчүсү суусундуктар. Сиздер билесиздер суусундуктар, ысыктар. Ушул дагы бир маани берүүчү нерсе, меню ар түрдүү түзүлгөнбү? Башкача айтканда, бир эле азык 2-3 күн кайталана бербейби? Толук кандуулугу, ар түрдүүлүгү жана балдарга кызыктуулугун дагы карап чыгабыз. Келиңиздер анда, урматтуу кесиптештер, сиздер менен бирге биз ошол алдын ала түзүлгөн менюга көңүлүбүздү буралык. Так. Сиздердин экраныңыздарда таблица түрүндө меню көрүнүп жатат. Мен муну бир аз чоңойтуп көргөзүп коеюн. Бул алдын ала түзүлгөн менюнун мисалы болуп эсептелинет. Бирок жогоруда айтып өткөндөй, азыркы учурда 40 сом белгиленген. Бирок биз азыр сиздерге айтып өткөндөй перспективдүү менюнун тамактарына жана тамактын чыгымына, ошол менен бирге эле ошол тамактагы камтылган белок, май, углеводдорго, анын калориялыгына көңүл бурабыз. Урматтуу кесиптештер, мен болушунча ушул таблицаны жай түшүндүргөнгө аракет кылам. Ошондуктан көңүл буруңуздар. Мына, биринчи күнү бул перспективдүү менюда каша, сүт кашасы, башкача айтканда күрүч боткосу сунушталып атат. Күрүч боткосуна чай, нан берилип атат. Экинчи күнү плов берилип атат, гречка менен жасалган плов, ага кайрадан чай, нан берилип жатат. Үчүнчү күнү суюк тамак берилип атат, башкача айтканда шорпо, ага кургатылган азыктардан компот, ошондой эле нан берилип атат. Төртүнчү күнү манная каша, чай, нан. Бешинчи күнү булочка, компоту менен берилип атат. Ал эми алтынчы күнү кайра эле боткосу берилип атат. Албетте, бул жерден биринчиден келиңиздер, сиздер менен көңүл сакталып жатат. Күрүч биринчи күнү, экинчи күнү гречка, үчүнчү күнү макарон менен эттен суюк тамак. Төртүнчү күнү кайрадан каша, ал эми бешинчи, алтынчы күнү булочка, бешинчи күнү булочка менен эле компот берилип атат. Бул албетте толук кандуу меню деп атаганга болбойт. Анткени бул ошол 22 сомго түзүлгөн меню болуп эсептелинет. Азыр 40 сомго көтөрүлгөндө сиздерге мындан дагы баланстуу, мындан дагы толук кандуу меню түзгөнгө уруксаат берилген.
Бул менюдан мага эң биринчи эмне жакпайт? Бул жакта почти ар бир күнү чай берилип жатат. Сиздер, урматтуу биздин кесиптештер, катышуучулар билесиздер, чай бул зыяндуу нерсе болуп эсептелинет. Айрыкча мектеп курагындагы балдар үчүн зыяндуу нерсе. Себеп дегенде анда танин деген зат бар, бул биздин организмдеги темирди жууп салат. Ошондуктан ысык чайды жакшы көргөн кесиптештер, үй бүлөсүндө дайыма ичкен кесиптештер ушуну ойлонуп коюңуздар. Кыргыз Республикасында тилекке каршы темирдин жетишсиздиги абдан олуттуу маселе болуп эсептелинет. Бул көйгөй. Мектеп тамактануусундагы балдарга чай тындай берилсе, бул алардын организмдеги темирди жууп салат. Мындан кийинки менюларда, 40 сомдук эсептелинген менюларда чай алынып салынып, анын ордуна башка пайдалуу суусундуктар берилип жатат. Ошондой эле кийинки маани берүүчү нерсе ар бир күнү нандын берилиши. Нан азыктары билесиздер, ар түрдүү болот. Мисалы, нан ун кулинардык азыктар бар, анын ичинен самсы жана башкалар, ун кондитерлик азыктар бар, булочка жана башкалар. Ошону менен бирге эле биз күнүгө нан бере бербей, аны балдарды кызыктырыш үчүн жана ошондой эле жөнөкөй эле бош углевод бербей, болушунча пайдалуу нерсе бергенге аракет кылышыбыз керек. Мен сиздерге бул алдын ала түзүлгөн перспективдүү менюну атайын бул жактагы биздин талаптарга жооп бербегендерин сиздерге көрсөтүш үчүн демонстрация кылып атам. Ошондуктан конкурстун талаптарында эгер меню түзүү берилсе же өзүңүздөрдүн иштеген жериңиздерде меню түзүү берилсе, биз азыр сиздер менен карап чыккан нерселерге көңүл бурууңуздарга суранат элем. Себеп дегенде балдардын тамактануусу, алардын толук кандуу тамактануусу мектепте дагы толугу менен башталаарын сиздер менен жакшы билебиз. Азыр болсо, урматтуу кесиптештер, келиңиздер, менюну туура түзүп алдык деп ойлойлук. 40 сом болуп берилгендиктен толук кандуу меню түзгөнгө бизде болушунча шарттар бар. Анан азыркы биздин слайдда, азыркы биздин өтүүчү темабыз бул техника технологиялык карта болуп эсептелинет. Техника технологиялык карта. Так, урматтуу кесиптештер, техника технологиялык карта менен сиздер нутрициолог менен дагы бир жолу тааныштырып чыкканыңыздарды эске салайын. Ошондуктан биз бүгүн кайрадан эле теорияны карап отуруп албайбыз. Биз болушунча практика жүзүндө бизге берилген рецепттердин китеби аркылуу техника технологиялык картага көңүл буруп ошо менен иштейбиз. Себеп дегенде конкурс жүзүндө дагы, ага даярдануу учурда дагы сиздер ушул ТТКны туура иштеп чыгышыңыздар керек. Андыктан келиңиздер кайрадан эле бир нече суроого жооп камдайбыз чат аркылуу. Эң биринчи суроо: ТТК деген эмне? Техника технологиялык карта деген эмне? Урматтуу кесиптештер, жооп жазып баштаңыздар. Техника технологиялык карта деген эмне? Буну сиз кандай түшүнөсүздөр? Араңыздарда нутрициологдун вебинарында киргендер болсо сиздерге абдан тааныш. Ошондой эле жогоруда уюштуруучулар айтып өткөндөй, араңыздарда почти бардыгыңыздар мектеп ашпозчусу конкурсуна катышып жатасыздар. Өзүңүздөрдүн автордук тамагыңыздарды иштеп чыгып жатасыздар. Ошондуктан ТТК, башкача айтканда технологиялык карта же техника технологиялык карта силер үчүн тааныш нерсе. Тамактын даярдоо ыкмасы деп атасыз, бирок бул толук кандуу жооп деп эсептей албайм. Ооба, бул ашпозчунун негизги документи, бирок болушунча толук кандуу жоопко аракет кылыңыздар. Жооптор келип баштады, абдан жакшы. Так. Дагы жоопторду күтөбүз. Анда дагы бир жолу
Экинчи суроого жооп жазып баштайлы, урматтуу кесиптештер. Ушул техника технологиялык картада азыктар боюнча эмне көрсөтүлөт? Азык деген башкача айтканда чийки зат, сырье. Орусчасы менен айта кетип турайын. Ошол техника технологиялык картаны, ошол сиздердин колуңуздарда турган рецепттер китептерин көз алдыңыздарда келтириңиздер. Ошол чийки зат, башкача айтканда азык боюнча эмнелер бар ал жакта? Калькуляция деген бир аз башка, урматтуу кесиптештер. Калькуляциялык карта деген башка, технологиялык карта деген башка. Азыктын эмнеси келтирилген? Толук кандуу жооп бериңиздер, шашпаңыздар. Сиздер шашып бир аз туура эмес жооптор жазып кое атасыздар. Бирок, урматтуу кесиптештер, мен силерге айта кетейин, бир нерсени туура эмес жазып алам деп коркпоңуздар. Себеп дегенде биз туура эмес жооп үчүн баалы албайбыз. Не будем снимать баллы. Биз туура жоопту гана эске алабыз. Так. Жакшы жооптор келип баштады. Анда келиңиздер, урматтуу кесиптештер, убакытты коротпой, 3-суроого жооп даярдап баштаңыздар. Даяр тамак боюнча эмне көрсөтүлөт? Техника технологиялык картада ушул сиздерге келген даяр тамак боюнча эмнелер көрсөтүлөт? Так, урматтуу кесиптештер, жоогиялык картага сиздер менен чогуу карап чыга берейин. Себеп дегенде биз жоопторубуз жазганга көп убакыт кетип атат, аягында материалга жетишпей калышыбыз мүмкүн. Урматтуу кесиптештер, сиздер экранда баарыңыздарга тааныш биздин бүгүнкү уюштуруучулар менен бирге иштелип чыккан рецепттер китебин көрүп атабыз. Мунун ичинен мен кайсы бир технологиялык картага өтөйүн көрүп атасыздар, урматтуу кесиптештер. Бул эт кошулган боштун техника технологиялык картасы. Мына, урматтуу кесиптештер, ушул техника технологиялык карта болуп эсептелинет, уже бекитилген. Бул жакта эмне бар? Эң биринчи ошол тамактын курамы жазылган. Тамактын курамы берилип турат. Кайрадан эле экинчи суроомо жооп айтайын. Чийки азыктын кандай чийки азыктар колдонулат? Тизмеси жана брутто нетто менен канча керек экени берилген. Ошондой эле даяр тамактын чыгышы, башкача айтканда чыгымы же болбосо түшүмдүүлүгү берилип турат мына. Бул жакта көрсөтүлүп турат. Ошону менен бирге эле технологиялык курамы берилип турат. Башкача айтканда калориялыгы жана кээ бир витаминдер менен минералдар. Витамин В1, В2, А жана башкалар. Сөзсүз түрдө технологиялык картада даярдоо технологиясы берилиши керек. Жана ошол даяр тамактын кандай температурада берилет? Ал ошол дасторконго берүү мөөнөтү канча убакыттан ашпашы керек? Жана даяр тамактын сапатына карата коюлган талаптар сөзсүз түрдө берилиши керек, урматтуу кесиптештер. Мына, бул китеп сиздерде бар. Ушул боюнча көңүл бурасыздар жана жакшылап карап чыгып таанышасыздар. Буну мен сиздерге ар бирөө боюнча тактап айтып өткөнгө тилекке каршы убактым жок, убакыт тартыш, бирок мындан кийинки материалдарды өтүп атканда бул технологиялык картага улам кайрылып келип турушубуз мүмкүн. Азыр болсо, урматтуу кесиптештер, сиздердин көңүлүңүздөрдү биздин негизги бөлүгүбүз, экинчи бөлүгүбүзгө жылуулук менен иштетүү ыкмаларын өтөбүз. Эң башындагы викториналык суроолордо сиздердин араңыздарда туура толук кандуу жооп бергендер болгон. Ошондуктан мен сиздерге булар боюнча кыска нуска айтып өткөнгө аракет кылам. Негизи эле тамакты балдардын тамагын тандоо 3 нерсени аныктайт. Биринчиси тамактын даамы. Ошо сиздер жасаган тамак балдарга жагабы? Экинчиси азыктын баалуулугу. Сиздер тамакты жасап бүткөндө ошол тамакта канчалык деңгээлде витаминдер, минералдар, башка пайдалуу заттар сакталып калган. Үчүнчүсү санитардык эрежелер жана жоболор.
Сиздер колдонгон жылуулук ыкмалары мектеп тамак ашы үчүн канчалык уруксат берилет жана канчалык сунушталат? Сиздер билесиздер, мектеп тамак ашында зыянсыз бышыруу ыкмалары гана уруксат берилет. Биринчиси бул кайнатуу. Кайрадан урматтуу кесиптештер, сиздер чатка жазып баштасаңыздар болот. Сиздер өзүңүздөрдүн практика жүзүндө кайнатуу жолу менен кандай тамактын түрлөрүн жасайсыздар. Кайнатуу жолу менен кандай кайнатуу бул негизги суюктукка, сууга жибересиздер. Кайнатуу бул 100 градус Цельсия температурада ишке ашат, себеп дегенде суунун кайноо температурасы 100 градус Цельсия болуп эсептелинет. Даярдалган тамак, дагы бир аз чатка шорпо, туура, каша, суп абдан жакшы суроолорду берип жатасыздар. 5 бармак гарнирлер каша абдан жакшы. Келиңиздер, урматтуу кесиптештер, кийинки технологиялык жылуулук ыкмага өтөбүз. Меште бышыруу. Орусчасы запекание. Меште бышыруу. Кандай тамактарды мешке бышырасыздар? Запеканка деп жазып коюш эмес, именно сиздер мисалдарды так келтириңиздер. Запекание, мешке бышыруу. Сиздер билесиздер, урматтуу кесиптештер, меште бышыруу өзү айтып тургандай эле духовка деп коебуз го, духовкада бышырылат. Мектеп тамактануу боюнча 180-200 градус Цельсияда бышырылат. Бул азык заттарды, башкача айтканда жана айтып өткөн витаминдерди, минералдарды толук көбүнчө сактап калуучу ыкма болуп эсептелинет. Бул ыкма менен жасалган тамак кооз көрүнүшкө ээ болот. Көпчүлүк учурда биз ошол мешке бышыраардын алдында, запеканиянын алдында аны дымдап, демдеп алып, анан кайра мешке бышырып, аны аягына чейин жеткизебиз. Балык котлет, булочканан пирожки, запеканка, пирожкилер, пюре, мешке, духовканын ичине пюре, булочканан бышырат. Жоопторуңуздарды кабыл алдым. Кийинки биздин дымдоо, припускание. Урматтуу кесиптештер, припускание деген, башкача айтканда дымдап алуу деген дагы жылуулук ыкмасы бар. Припускание, башкача айтканда дымдоо, бул деген аз өлчөмдөгү суу колдонуу менен бышыруу. Припускание, башкача айтканда дымдоо, кайнатууга окшош кетет, бирок кайнатууда суу абдан көп колдонулат жана азык толугу менен сууга чөмүрүлсө, дымдоодо аз сууга караганда, башкача айтканда припускание, дымдоо кайнатууга караганда көбүрөөк азык заттары сактап калат. Себеби кайнатууда азык заттарды көбүнчө ошо сууга өтүп кетиши мүмкүн. Аркылуу сиздер, урматтуу кесиптештер, алмаштырбайбыз. Тушение деген дагы бар. Тушение менен припускание экөөнү алмаштырбайбыз. Экөө эки башка технологиялык процесс болуп эсептелинет. Жарко на пару. Ал сиздер жазып аткан тамактардын арасында варка на пару, башкача кечирип коюңуздар, буу менен бышыруу. Ооба, сиздер дымдама, плов, гуляш деп атасыздар. Демек, биз дымдоо жана демдөө боюнча, тушение, припускание боюнча сиздерге дагы талдап өтүп чыгышыбыз керек экен. Так, оромо. Так, урматтуу кесиптештер, биз демдөөнү карап өтөлүкчү. Демдөө, дымдоо экөөнү катар койгонумдун себеби, демдөөдө бул деген үйдөн, мисалы, сиздер демдөөнү колдогондо биринчи бир аз кууруп алып андан демдеп коесуздар. Бирок мектеп тамак ашында кууруу уруксат берилбегендиктен демдөө
башынан баштап демдөө сунушталынат, аны билесиздер. Демдөө убагында бул ал жакка ооба суюктук же болбосо өзүнүн ширеси менен демделиши мүмкүн, бирок ал жакка сөзсүз түрдө жашылчалар, ал жакка ошол мектеп тамак ашына уруксат берилген ар түрдүү татымалдар кошулат. Ушуну менен ал дымдоодон айырмаланат. Андан кийинки урматтуу кесиптештер, келиңиздер, бланширлөө, башкача айтканда бланширование деген жылуулук иштетүү дагы жолу бар. Бул бланширование боюнча сиздер тамак ашында мектепте колдоносуздарбы? Ошо боюнча дагы кандай нерсе, кандай азыктар үчүн же болбосо кандай тамактар үчүн бланширлөөнү колдоносуздар, жаза кетиңиздер. Так, бланширлөө жөнүндө сөз болуп атат. Урматтуу кесиптештер, ошо боюнча жазып өтүңүздөр. Урматтуу кесиптештер, бланширлөө деген бул 100 градус Цельсияда тез арада ага жылуулук технологиялык ыкма болуп эсептелинет. Бул мисалы азык-түлүктү дезинфекциялоодо, мисалы ошол эле салаттарды жасаганда аларда микробторду өлтүрүп алыш үчүн, же болбосо эң кеңири тараган жери бул бир нерсенин сыртын кабыгын сыйрып алуу үчүн колдонулат. Мисалы ошол эле помидорду кыска кабактын ичинде кайнак сууга малып алса, анын сыртын сыйрганга, кабыгын сыйрганга ылайыктуу болуп эсептелинет. Муну балким сиздер мектеп тамак ашында көп колдонбойсуздар. Себеп дегенде биздер айтып өткөн азыктар мектеп тамак ашында колдонбошу мүмкүн, бирок бул бланширлөө дагы пайдалуу мектепте дагы колдонулуучу технологиялык ыкма болуп эсептелинет. Себеп дегенде бланширлөө аркылуу бул азыктын түсүн жана пайдалуу заттарын сактап калып, ошону менен бирге эле ар түрдүү микроорганизмдерден жокко чыгаруучу ыкма болуп эсептелинет. Так, жоопторуңуздарга чоң рахмат. Анда кийинки биздин слайдка көңүлүңүздөрдү беребиз. Бул жакта сиздер абдан жакшы билгендей, уруксаат берилбеген, башкача айтканда мектеп тамак ашында уруксаат берилбеген жылуулук менен иштетүү ыкмалары көрсөтүлүп турат. Бул жакта сөзсүз түрдө майда кууру, анан фритюрада кууру уруксат берилбейт. Жарко основным способом жаркого фритюре деп коет орусчасын айтканда. Булар эмне себептен сунушталбаганын, эмне менен алмаштыруу керек экенин сиздер экранда көрүп турасыздар. Мен сиздерге айта көччү нерсе, балдардын, мектеп курагындагы балдардын тамагы үчүн эң биринчи тамак аш оңой сиңиши керек. Май жана тузун орточо курамы болушу керек. Анан сөзсүз түрдө жанагы куурулган кабык, корочка пайда болбошу керек. Себеп дегенде куурганда ошол ысык майдын кычкылдануусунун улам бизде ар түрдүү зыяндуу организмибизге зыян нерселер пайда болушу мүмкүн. Ал эми фритюрда кууру сиздер билесиздер, толугу менен майга чөмүлтүп кууруу болуп эсептелинет. Урматтуу кесиптештер, фритюрда кууруда көпчүлүк учурларда абдан зыяндуу каталарды кетиребиз. Бул ошол фритюр майын алмаштырбастан улам колдонуу болуп эсептелинет. Калп айтпасам ар бирөөбүздүн үйүбүздө жанагы борсок бышырган бетондо май даяр болуп турат. Аны биз кийинки учурда борсок бышырууда же чакчак бышырууда же саңса бышырууда аны алмаштырбастан куура беребиз. Анын ылдый жагында уюган кара нерсе пайда болуп калат. Бул май абдан коркунучтуу ооруларга алып келет. Айрыкча дагы бир ката ошо бышып аткан ун азыгын ун менен аябай көп өлчөмдө кууруу. Бул дагы туура эмес жыттар менен бирге эле сиздердин организмиңиздерге зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан фритюрда куурунун өзүнүн жолдору бар, бирок бул толугу менен мектеп тамак ашына колдонулбашы керектиктен бул боюнча мен сиздерге айтып өтүштүн кажети жок деп эсептейм. Бир нерсени эстеп калыңыздар, автордук тамакты иштеп чыгууда болобу, же болбосо өзүңүздөрдүн мектеп ашканасында практикаңызда болобу, кууру, фритюрда кууру толугу менен тыюу салынат. Бирок курбай туруп кантип тамак азыгын биз жагымдуу, кооз кылып алабыз, кандай кабыкча алабыз. Анткени кичинекей балдар ошол кытыраган кабыкты көрөт деген суроолор болушу мүмкүн.
Мен сиздерди кубандыргым келет. Буга эң жакшы бышыруу, башкача айтканда, духовкада бүтүү балдарга пайдалуу азыкты кабыл алабыз. Мисалы, балык филесин же котлетти биринчи дымдап алабыз. Дымдоо эмне экенин өттүк. Дымдоо бул аз суюктуктун өлчөмүндө бир аз бышырып алуу. Андан кийин ошол даяр азыкты 200 градус Цельсия температурада түскө келгичекти духовкага салып бышырып алабыз. Эмнени кабыл алабыз? Канцерогенсиз, кытыраак, ширелүү кабык пайда болот. Тамак кооз болот, бирок бул куур эмес, бул припускание жолу менен запекание. Башкача айтуу, дымдап, анан духовкада бышырып алуу. Эгерде сиздер ошол духовкага салаардын алдында ал азыктын үстүн кичине май менен майлап койсоңуздар, анын кабыгы дагы андан бешбетер жагымдуу болот. Андан кийинки албетте бууда бышырып алуу. Ар бир эле кожойкенин үйүндө болобу, азырынча көпчүлүк эле мектеп ашканаларында мультиварка, пароварка же болбосо жанагы казандарды бууда бышыруу биздин жабдууларыбыз бар. Бул балык жана куш эти үчүн абдан идеалдуу болуп эсептелинет. Бул жол менен нымдуулук, башкача айтканда, витаминдердин, минералдардын сакталышы көпчүлүк учурда болот. Анан азык жумшак жана шүрөлүү боюнча сакталып калат. Анан ошол биздин азыгыбыз, тамагыбыз даамдуу болуш үчүн лимонду, ар түрдүү зелень чөптөрдү жана мектеп ашына уруксат берилген татымалдарды кошуп койсоңуздар болот. Кийинкиси жай отто демдөө. Жай отто демдөө. Жай отто демдөөдө жанагы азыкты кайрадан эле жабык көмөч казанга жашылчалар жана бир аз суюктук менен бышырып алсаңыз болот. Бул албетте уй эти жана канаттуулар үчүн идеалдуу. Анан кеңеш ошо болушунча аз отто дымытып демдөө. Албетте узагыраак мөөнөт болушу мүмкүн, бирок бул ыкмалардын жардамы менен санитардык эрежелерге толугу менен жооп берген, балдарга жаккан тамак азыгын алып алсаңыздар болот. Кийинки урматтуу кесиптештер, биздин темабыз. Бул жактан бир секунд токтоп өткүм келет. Сиздердин экраныңыздарда дагы бир секундда уруксат сурайм. Так. Урматтуу кесиптештер, биздин темабыз Мунара, вас чуть-чуть отрывочно слышно. ушул Вы меня слышите? бул суроо эң себептегенде көпчүлүгүбүз ушул Зарина, еще один момент. Вот эти линии на экране вы тоже видите, да? Да, Извиняюсь. вы можете сами удалить. Вот там ластик есть, и вы можете их удалить. Или перезайдите заново этот shared screen, заново сделайте, она уйдет вот это. Все, хорошо, сейчас, Видите, секундочку. Мгм. Всё, да, вроде бы.
Урматтуу кесиптештер, сиздер бул жактагы экрандан ар бир азык боюнча жоготуу массаны болжолдуу, ошон үчүн эмне себептен булар жоготуу болоорун көрүп жатасыздар. Сиздер көңүл бургандай эле ар бир азыкты бышырууда, кайнатып бышыруу болобу, дымдаппы, демдеп бышыруу болобу, кандайдыр бир жоготуулар болуп турат. Бул жөн гана суунун бууланушу эмес, бул ошол ар бир азыктын курамындагы майдын эриши, белоктун уюшу, башкача айтканда денатурация, декструкция процесстерине кабыл болушунан улам пайда болот. Бул кадимки көрүнүш. Ошондуктан сиздер технологиялык картаны иштеп чыккаарда, ошол автордук рецептураңыздарды иштеп чыкканда ар бир азык боюнча жоготуулардын массасын көңүл бурушуңуздар керек. Эгерде азыкта кандайдыр бир абдан көп өлчөмдө жоготуу болсо, же болбосо жоготуунун өлчөмү нормадан туура келбесе, демек бул азык туура эмес азык деп билебиз. Ага кандайдыр бир ашыкча суюктук куюлган, массасын көбөйтүш үчүн, же болбосо туура эмес сакталган деп билебиз. Бир аз сиздерге токтолуп өтөйүн. Бул жактан мен этти, уйдун жана койду мисал катары алдым. Анткени мектеп тамак ашында уй, кой кеңири колдонулган эттин түрү болуп эсептелинет. Ошондой эле тоок этин карап жатасыздар. Бул жакта запекание, башкача айтканда меште бышырууда тоок этинен көбүрөөк жоготуулар болот экен. Ошондой эле балык. Балык, ар түрдүү балык бар, билесиздер, сиздер океанда жашаган, деңизде жашаган, же болбосо агын сууда жашаган, ошол менен бирге эле анын кожный покрову менен, же болбосо скелеттин түзүлүшүнө жараша, көлөмүнө жараша ар түрдүү балыктар бар. Ошол балыктар дагы 15%тен 20%га чейин жоготууларга дуушар болот экен. Ошондой эле мектепте кеңири колдонулган картошка жана башка жашылчаларды мисал катары кое кеттим. Жана сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Дан азыктары жана макарон азыктары өзүңүздөр билгендей жылуулук иштетүүдө тескерисинче массасы көбөйөт. Эгер кимдир бирөөңүздөрдүн автордук тамактарыңыздарда дан азыгы жана макарон азыгы болсо, анда сиздер P-var деген түшүнүк бар. Ошол массанын көбөйүшүн да эске алышыңыз керек. Себеп дегенде автордук тамакты иштеп чыкканда ошол мектеп окуучуларына сунушталган тамактын чыгымын выход блюда дагы ашып кетпеши керек. Урматтуу кесиптештер, бул слайдты сиздер өзүңүздөргө скрин кылып алсаңыздар болот. Анан албетте башка материалдар менен чогуу эле сиздерге кереги тийген слайд болуп эсептелинет. Кийинкиси бышыруу учурунда витаминдердин жоголушу. Урматтуу кесиптештер, араңыздарда ким нутрициологдун вебинарына катышкан болсоңуздар, сиздер билесиздер, витаминдердин бизге пайдасы абдан жогору. Ошону менен бирге эле биз тамак жазып атканда, айрыкча кичинекей балдарга тамак жазып атканда, витаминдердин болушунча аларды сактап калууга көңүл бурушубуз керек. Ошондуктан Сделаешь? урматтуу кесиптештер, микрофондоруңуздарды өчүрүп коюңуздарчы. Чоң рахмат. Бул жактан мен сиздерге ушул кайсыл витаминдер көпчүлүк учурларда жоголоорун айта кетким келип атат. Алардын ичинен витамин С. Витамин С бул температурага абдан көз карандуу витамин болуп эсептелинет. Витамин С узак мөөнөткө сакталбайт, кайнатканда ал жок болуп кетет. Ошондуктан витамин С камтылган азыктарды кыска убакыт иштетүү керектелинет жана сууну минималдуу колдонот. Башкача айтканда аз суу колдонушу керек. Витамин С өзүңүздөр билгендей жашылча жемиштерде көп кездешет, ошондуктан аны болушунча ашыкча бышырбаш керек. Эң кеңири мисал, баарыбыз көпчүлүк адамдар ката кетирген бул азыркы учурда варенье жасоо. Сиздер кайсы бир мөмөдөн варенье жасасаңыздар, ага көп учурда кайнатканда анда витамин С албетте жоголуп кетет. Кайрадан эле азыркы учурларда же болбосо мектеп тамак ашында витамин Сны сакташ үчүн аны тоңдуруп коюп жатабыз. Бирок сиздер билишиңиздер керек, витамин С ысык температурага эле эмес, төмөнкү муздак температурадагы өзүнүн касиеттерин жоготуп коет. Ошондуктан болушунча сезон убагында балдарга
свежий, башкача айтканда жаңы жашылча жемиштерди берип жетишип калышыбыз керек. Кийинки бул Б тобундагы витаминдер. Б тобундагы витаминдердин бир бөлүгү кайнатуу учурунда сууга өтөт. Ошондуктан жанагы эттин сорпосу, жашылчалардын кайнатмасы, отварлары бул пайдалуу продукт болуп эсептелинет. Аны экинчи жолу колдонгонго максималдуу аракет кылышыбыз керек. Кийинкиси А витамини жана каротиноиддер. А витамини бул майда эрүүчү витамин болгондуктан бул жылуулукка салыштырмалуу чыдамдуу витамин болуп эсептелинет. Бирок албетте эгерде сиздер совесттен бир нерсе жасап аны көпчүлүк учурда кайнатып жесеңиздер же болбосо туура эмес иштетсеңиздер, анда витаминдер дагы ыдырап башташы мүмкүн. Витамин А бул май менен абдан жакшы сиңген витамин болуп эсептелинет. Ошондуктан эгер кайрадан эле совес менен сиздер салат жасасаңыздар, ага кичине май кошуп койсоңуздар, бул балдар үчүн абдан пайдалуу салат болуп эсептелинет. Андан кийинкиси Е витамин. Бул салыштырмалуу туруктуу, бирок аз убакытты ысытууда жана кычкылданып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул витамин камтыган азыктарды узак убакыт ысытып жибербөө керек. Ысытып бул башкача айтканда жогорку температурада ысытып ийбеш керек. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, эгерде сиздер шорпону даамдуу кылгыңыздар келсе, анда кайнатуу жолу менен витаминдерди ошол сууга өткөзүп, шорпону даамын чыгарып алсаңыздар болот. Болушунча витаминдерди сактап калгыңыздар келсе, меште бышыруу жолун тандап алсаңыздар болот. Бул албетте запекание жөнүндө сөз болуп атат. Буу менен бышыруу суу менен түздөн түз контакт болгонго караганда азыкта витаминдерди, минералдарды сактап калуу чыкманын түрү болуп эсептелинет. Жана жогоруда айтып өткөндөй, биздин максатыбыз даамдуу гана продукт албастан витаминдерди максималдуу сактап калган тамакты иштеп чыгуу. Ошондуктан жылуулук ыкмасын колдонгондо анын узактыгын жана температурасына дагы кеңири толук кандуу көңүл бурабыз. Азыр урматтуу кесиптештер, жылуулук иштетүүнү карап чыктык. Эми ушул жылуулук иштетүүдө сиздердин ишти, башкача айтканда иш ордуңуздарды кантип уюштуруп алуу жөнүндө токтолуп өткүм келип атат. Бул албетте сиздер үчүн бул жөнөкөй нерсе болушу мүмкүн, бирок конкурс убагында шашкалактап же болбосо майда нерселерге көңүл бурбай сиздер ката кетирип алышыңыздар мүмкүн. Эң биринчиси, ишти баштоодон мурда столдун, полдун киреместигин, баардык нерселер тыккан жайгашканбы, сиздер иштеп атканда эч кандай тоскоолдук болбойбу, көңүл буруп алыңыздар. Экинчиси, сиздерге керек нерсенин, ошол тамагыңыздарды жасаганга керектүү нерселердин баардыгын даярдап алыш керек. Тактай, бычак эле эмес, кийин колдонулуучу кастрюля, башка казандын түрлөрү жана башкалар. Үчүнчүсү, ошол сиз колдонуп аткан тактайлар, бычактар туура маркировка болгонбу караңыздар. Маркировка боюнча кайра эле нутрициолог сиздерге айтып өткөн, сиз муну билесиздер. Чийки эт, чийки балык, бышкан эт, бышкан балык, жашылча, нан деген сыяктуу маркировкалар сөзсүз болуш керек. Аны сиз эч качан аралаштырбашыңыз керек. Төртүнчүсү, кээ бир учурларда ашпозчулар мисалы туура маркировкаланган тактайды таппай калып эчтеке болбойт деп башка маркировкасы бар нерсеге колдоно берет. Мисалы уже бышкан этти чийки эттин же чийки балыктын тактайына кесип коюшу мүмкүн. Бул абдан кооптуу көрүнүш. Бул жакта кайчы кесилишүүлөр болот дагы. Бул микроорганизмдердин өрчүшүнө жана бышкан тамактынка өтүп кетишине шарт түзүлөт. Бешинчи эреже, урматтуу кесиптештер, бул ошол сиз тамак колдонуп аткан азык-түлүктү, жарым фабрикаттарды ыраттуулук менен даярдап алыңыз. Мисалы, биринчи жарым фабрикат, чийки заттан жарым фабрикат аласыз, жарым фабрикаттан даяр азык аласыз жана башка. Мисалы, сиздер нанды эрте туурап койсоңуздар же жашылчаларды эрче ачып койсоңуздар, андагы нымдуулук бууланып кетип катып калышы мүмкүн, же болбосо жашылчалар солуп калышы мүмкүн, же болбосо андагы витаминдер кычкылданып кетиши мүмкүн.
Ошондуктан сөзсүз түрдө ыраттуулугун сактайсыздар. 6 эреже: сиз колдонуучу жабдуулар, мисалы плита, меш, идиш аяктар баардыгы иштейби? Ошол плитанын температурасы, анын тазалыгы, ал эч жерден бузулган эмеспи? Ошону дагы текшерип алышыңыздар керек. 7 бул сиздин иш кийимиңиз, жумушчу кийимиңиз. Кандай бөлүктөрдөн тураарын биз сиздер менен талкуулап өттүк. Алар таза, тыкан болушу керек. Андан кийинкиси колду жуу. Урматтуу кесиптештер, колду жууганды эч качан унутпайбыз. Даратканадан чыкканда, иш баштоодо, бир иштен экинчиге өтөөрдө, мисалы чийкет менен иштеп, жашылчаларга өтөөрдө сөзсүз түрдө колду жууп туруш керек. Мен баары бир ал картошканы арчып бүтүп кайра колумду жууйм да деген кыска ойлонбоңуздар. Кичине убакытты үнөмдөйм деп, сиздер конкурс убагында балдан кемип калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан ушул жөнөкөй бирок олуттуу эрежелерге көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Мен бул жактан, урматтуу кесиптештер, сиздерге ошол жылуулук бышыруудан мурда кандай азыкты иштетип алуу боюнча кыскача айтып өткүм келип жатат. Бул жакта сиздер билгендей эле азыкты кабыл алуу, аны сорттоо, жуу, тазалоо, аны кайрадан жуу, туурап кесүү, жылуулук менен иштетүү, биз жогоруда айтып өткөн порцияларга бөлүштүрүү, анан тартуу, башкача айтканда подача деген 9 процесстен турат. Булардын ар бирөө маанилүү. Эгерде сиз бир нерсени жуубай койсоңуз, шорпого кум кирип кетип, бул зыян алып келиши мүмкүн. Же болбосо этти туура эмес туурасаңыз, ал эт катуу болуп калышы мүмкүн. Бул алгачкы иштетүүнүн ыраттуулугу почти баардык азыктарга тиешелүү болуп эсептелинет. Ошондой эле, урматтуу кесиптештер, мен кийинки слайдтарда кайсы учурларда ошол азыкты, чийки азыкты кабыл алып атканда бракка чыгарып салуу керектигин кыска нуска бергенге аракет кылдым. Кыскача айтып өтсөм, эң биринчиси бул жашылчалар: картошка, сабиз, пияз жана башкалар. Эгерде жашыл картошка болсо, аны сразу бракка чыгарасыз. Анын жашыл жагын кесип коюп, калганын колдоно берем деген болбойт. Анткени биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн зыяндуу нерселер картошканын түбүнө чейин кирип кеткен. Ошондой эле кара чириги бар сабиз жана башка жашылчалар. Анын чиригин кесип салып, калганын колдоно берем деген болбойт. Бул коркунучтуу микроорганизмдер сиздин көзүңүзгө көрүнбөгөн, таза көрүнгөн сабиздин башка бөлүктөрүнө дагы өтүп кетти деген сөз. Нымдуу чириги бар, жыттана түшкөн картошканы дагы тез арада жоготуш керек. Себеп дегенде бул башка картошкаларды дагы булгайт жана колдонууга уруксаат берилбейт. Кээ бир учурларда жашылчалар бир аз соолуп калышы мүмкүн, бир аз, толугу менен эмес. Анда аны муздак сууга кичине чылай турса, ал калыбына келип калышы мүмкүн. Бирок, урматтуу кесиптештер, биз буга жол бербейбиз. Анткени азык түлүктү биз туура кабыл алуу эле эмес, аны туура сактоо жолун дагы билишибиз керек. Кийинкиси, урматтуу кесиптештер, бул дан азыктары: күрүч, таруу жана геркулес. Кайсыл учурларда аны бракка чыгарабыз. Башкача айтканда, колдонбойбуз деген сөз. Бул курт кумурскалардын болушу, жанагы комочки деп коебуз го, түйүндөрдүн пайда болушу жана кара тактардын болушу. Бул туура эмес сактаган жөнүндө сөз болуп атат, же болбосо туура эмес иштетилген азыктар. Эгерде комочки, башкача айтканда түйүндөр пайда болсо, сиздер билесиздер, ал жакта ным бар, микроорганизмдер нымдуулукту жана алар жанагы өздөрүнүн оптималдуу температураны абдан жакшы көрөт. Ошондуктан дан азыктарын колдоноордон биринчи сөзсүз түрдө аны жакшылап тазалап чыгышыбыз керек. Визуалдуу түрдө таза көрүнгөн күндө дагы сөзсүз түрдө карап тазалап чыгыш керек. Анткени туура эмес тазаланып калып, анын ичинде таш пайда болуп калса, ал балдарга жутуп алышы мүмкүн, же болбосо тиштерин сындырып алышы мүмкүн. Кийинкиси, албетте, жуулган май. Жуулган май бул сливочное масло. Анын ичинен топлёное сары май жана башкалар жөнүндө сөз болуп жатат.
бул майдын эң кеңири таралган туура эмес сакталуусу бул күн нурунда сакталуу болуп эсептелинет. Сиздер байкасаңыздар керек, дүкөндөрдө болобу, базарларда болобу, майлар туура эмес сактап калышы мүмкүн. Алар күндө сакталат. Май бул жылуулукту эң жаман көргөн азык болуп эсептелинет. Эгер үйүңүздөрдө май плитаңыздардын жанында турса, аны алып коюңуздар. Себеп дегенде май ысык температурага дуушар болгондо андан жыт гана пайда болбостон анда зыяндуу заттар пайда болот. Ошондуктан колдоноордун алдында сливочное масло болобу, растительное масло болобу, анын жытын текшерип көрүңүздөр. Кичине гана бүксүп кеткен жыт болсо, демек ал туура эмес сакталган май болуп эсептелинет. Аны колдонгонго тыюу салынат. Кийинки эң көп кездешүүчү ката бул тоок жумурткасы. Жарылып кеткен кичине гана жаракасы бар жумуртканы колдонгонго болбойт. Жумуртка кайдан чыгарын баарыбыз билебиз. Ошондуктан ал жарака аркылуу жумуртканын ичине зыяндуу нерселер, микробдор кирип кетет. Эгерде жумуртканын сыртында кир, анан да жаракасы болсо, бул эки эсе тобокелдик, аны дароо жокко чыгарыш керек. Ошондуктан жумуртканы колдоноордон биринчи аваскоп деген прибор бар. Сиздер кийин буюрса конкурска келгенде көрөсүздөр же буга чейин таанышсыздар. Бул жарык аркылуу ошол жумуртканын сапатын текшерүү. Ошондой эле сиздер визуалдык түрдө жумуртканын жаракаттарын, анын ички көрүнүшүн же болбосо анын ошол канча күн болгонун жанагы туз кошулган раствор менен текшерип алганды билесиздер. Урматтуу кесиптештер, биз суроо жооп менен көпчүлүк убактыбыз кетип калды, бирок мен сиздерден туура жооптор кабыл алдым. Ошондуктан бир аз вебинарыбыз узакка созулуп атат. Туура түшүнүп коюңуздар. Мен бүгүнкү материалды сиздерге толук кандуу жеткизип, баарын берем деген үмүттөймүн. Ошондуктан сиздер менен сабизди иштетүүнүн баскычтарын кыска жана нуска айтып өткөнгө аракет кылайын. Эмне себептен сабиз? Себеби сабизди сиздер туура иштеткенди билсеңиздер, башка жашуучаларды дагы билесиздер деп үйрөнөсүздөр жана иштете аласыздар. Эң биринчи сабизди сорттоп алганда, жана айтып өткөндөй, кара тактар, жашыл көгөрүп кеткен жерлер болбош керек. Экинчиден, жууганда чылап койбойбуз. Агын суу алдында жууйбуз. Анткени чылап койгондо андагы кирлер, сабиз кайда өсөрүн билебиз да, ал кирлер уюп калышы мүмкүн жана сабиздин жаракаларына кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан агын суу менен жууйбуз. Тазалоо бул жука катмарын тазалап алабыз, 1-2 мм. Анан тазалагандан кийин кайрадан жууш керек. Себеп дегенде кайрадан жуу дагы бул негизги баскычтар болуп эсептелинет агын суунун астында. Үчүнчүсү, сабиз бул жашылча, ошондуктан колдоноордун алдында гана туурап алышыбыз керек. Себеп дегенде жогоруда айтып өткөндөй, эрте туурап алсак, андагы витамин С 40%га чейин кычкылданып кетет дагы. Ал витамин тарабынан бош, башкача айтканда, эч кандай пайдасы жок жашылчага айланып калат. Урматтуу кесиптештер, ушул 5 нерсени эстеп калыңыздар. Андан кийин болсо, биздики салат үчүн колдонулуучу жашылчалар. Салатка, башкача айтканда, свежий, жаңы салатка биз албетте жашылчаларды куурбастан, жылуулук иштетүүсү жок колдонобуз. Ошондуктан аны сөзсүз түрдө 10% тузду эритмеге чылап коюу керек. Бул айрыкча капустанын түрү бар нерселерге, ошол менен эле брокколи, жанагы цветная капуста колдонулган салаттарга, азыктарга тиешелүү. Кимдир бирөө буга чейин туздуу эритмени колдонбосо, үйүңүздөгү кичине капустаны же болбосо брокколини алып туздуу сууга чылап көрсөңүз, жакшы жууган күндө дагы үстүндө курт кумурскалар калпып чыгып калат. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн, жууганда кетпеген курт кумурскалар, зыяндуу нерселер сөзсүз түрдө калышы мүмкүн жана бул салат аркылуу балдарды оорутуп коюшу мүмкүн. Биринчиси чылап алабыз, экинчиси ошол убакыт өткөндөн кийин ал туздуу сууну жууп салышыбыз керек, чайкап салышыбыз керек. Себеп дегенде ашыкча туз бул зыян.
бул тамактын даамына дагы таасир этип коет. Андан кийин кургатуу. Үчүнчүсү кургатуу. Мен сиздерге айткам, нымдуулук бул микроорганизмдер абдан жакшы көргөн чөйрө, ошондуктан сүлгүнүн жардамы менен кургатып алышыбыз керек. Кийинкиси, урматтуу кесиптештер, кайрадан эле тоок жумурткасы. Тоок жумурткасын иштетүүнү сиздер билесиздер. Бул орточо эсеп менен, орточо айтканда 3 жууну өзүнө камтыйт. Бул эң биринчиси сода аркылуу жуу. Башкача айтканда кабыгындагы кирди кетирүү. Экинчиси хлораминдин жардамы менен жуйбуз. Бул жанагы коркунучтуу ооруларга алып келген нерселерди жокко чыгарат. Үчүнчүсү, агын суунун алдында каттык менен жууп алабыз. Себеп дегенде хлорамин бул химиялык зат. Химиялык затты биз толугу менен чайкабай туруп ал жумуртканы балдарга берсек, ал балдар ошол ууланып калышы мүмкүн. Төртүнчү, бул жумуртканы кабыгынан ажыратканда, башкача айтканда чагып алганда, колдонордун алдында гана жасашыбыз керек. Дагы бир мисал, өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бир жумуртканы өзүнчө табага чагып алып, анан жалпы табага кошобуз. Мисалы, чоң ун ээлеп алып, анын үстүнө жумуртка чаккан болбойт. Ал жумуртканын ичинде кан болуп калышы мүмкүн, ал жумуртка сасып кеткен жумуртка болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир жумуртканы өзүнчө кичине табага чагып алышыбыз керек. Урматтуу кесиптештер, бул слайдда сиздерге шпаргалка катары азыктарды тууроо эрежелерин бердим. Бул сиздерге абдан тааныш эрежелер. Бул соломка, брусочки, кубики жана башкалар. Кайсыл азыктарга колдонулат, алардын пайдалуу жактары жана эмнеси менен сиздерди кызыктырышы мүмкүн көрүнүп турат. Скриншот аркылуу дагы бир сыйра кайталап койсоңуздар болот. Себеп дегенде кээ бир учурларда болот, тамак жасап атканда сиздин туура жолу кайсыл десе таякча дейт, бирок анысы өтө жоон болуп калышы мүмкүн. Же болбосо кубики же кесимдер. Кандай өлчөмдө, кандай азыктарда колдонуларын бул слайддан көрүп аласыздар. Ошондой эле этти туура, башкача айтканда этти кесүү боюнча эрежелерди да киргизип койдум. Мектеп тамак ашында эт бул албетте абдан кымбат азык болуп эсептелинет, бирок ошого карабастан биз балдарга толук кандуу белок алыш үчүн этти болушунча алардын рационуна киргизгенге аракет кылабыз. Этти тууроо бул искусство болуп эсептелинет. Ошол этти тууроо менен тамактын ар түрдүүлүгүн көбөйтүп, ошону менен бирге эле сиздер тамакка жагымдуу көрүнүш, даамдуу даам бере аласыздар. Эттер сиздер билгендей, чоң кесимдүү жарым фабрикаттар, порциондук, майда кесимдүү жана башкалар болуп бөлүнөт. Ошондуктан мен буну бир слайд түрүндө бергенге аракет кылдым. Сиздердин тамагыңыздарда эттин түрлөрү болсо, анда ушул слайд сиздерге албетте жардамы тиет деп ишенем. Урматтуу кесиптештер, азыр мен сиздер менен ошол практика жүзүндө кездешкен кеңири тараган көйгөйлөр жөнүндө сөз кылгым келет. Көпчүлүк учурда, мисалы курс өтүп атканда жана башка учурларда байкайбыз, ашпозчу суюк тамакты баардык технологияларды туура аткаруу менен, ошондой эле азыктарды дагы туура кабыл алып, ар бирөөн граммдап ченеп жасайт, бирок шорпо дамсыз болуп калат. Суюк тамак дамсыз болуп калат. Бул эмне себептен? Шорпонун ал тыныктырбай койду. Башкача айтканда, тыныкканда шорподогу коюу бөлүгү менен суюк бөлүгү толугу менен аралашат. Бирдей температурага келет. Ошондуктан шорпону тыныктырууга 15 минут кеминде уруксат бербей туруп, аны балдарга сунуп баштады. Андагы ысык бөлүктөр менен муздун кайрадан эле шорпо суюк тамакты капкагын жаап коюп, 15 минут тыныктырып коюу сунушталынат. Кийинкиси, бул көпчүлүк ашпозчуларга жагымсыз нерсе эт азыктарынын жоготуулары. Биз сиздер менен өткөнбүз, орточо эсеп менен 40% жоготулат. Муну сиздерди технологиялык карталарды иштеп чыгаарда сөзсүз түрдө эске алыңыздар. Жана бул
эт бышырылган шорпону, сорпону, бульонду дагы колдонгонду унутпаңыздар. Андан кийинкиси жашылчалардын витаминдерин жоготуусу. Биз сиздер менен витаминдер боюнча дагы бир сыра карап өткөнбүз. Ошондуктан сиздер максималдуу түрдө жашылчаларда витаминдерди сактап калгыңыздар келсе, сууда чылап койгон болбойт. Жанагы сабиз деген сыяктуу жашылчаларды, себеп дегенде алардан суу чыгып кетерин, сууга витаминдер өтүп кетерин билдик. Ошондой эле сууда эрүүчү витаминдер бар. Алар да сууга өтүп кетишет. Бирок кайрадан эле эгер сиздер жашылчаны кайнатып бышыруу технологияда каралса, ал отварды, башкача айтканда, ал жашылчанын сорпосун кайра колдонсоңуздар болоорун сөз кылдык. Дагы бул көпчүлүк күчтүү ашпозчулар колдонгон лайфхактардын бири. Албетте салаттар үчүн болушунча картошка жана башка азыктарды кабыгы менен кайнатканга аракет кылабыз. Себеп дегенде кабыгы бул ошол минералдык заттардын сууга өтүп кетпешине жардам берет. Экинчиден, бурчак өсүмдүктөрүн колдонуп жатканда, фасоль жана башка нерселерди колдонуп жатканда тузду башында кошпойбуз. Себеп дегенде ал туз анын жай бышышына алып келет. Экинчиден, жана айтып өткөндөй, жашылчаларды колдоноордун алдында гана туурашыбыз керек. Этти туура эритүү боюнча биз викторинада карап чыкканбыз. Араңыздарда ысык сууда эритүү деген жооптор болгон. Бул туура эмес. Ысык сууда эриткенде эттеги пайдалуу нерсенин баары чыгып кетет жана эттин микробдор тараптан булганышына алып келет. Кийинкиси, тамак бышырып жатканда томат пастасы жана башка кычкыл азыктарды эрте кошуп салуу. Бул ошол картошка жана башка азыктардын толук жумшарышына өбөлгө тескерисинче шарт түзбөйт. Жумшарбай калат. Кычкыл азыктар ошол азыктардын жумшарышына, жумшартпай коюшуна өбөлгө түзөт. Кийинкиси, мен абдан көп байкайм, макарон азыктарын бышырып бүткөндөн кийин аны муздак сууга чайкап коюшат. Анан ал макарон азыктары даамсыз болуп калып, балдар жебей коет. Муздак сууга чайкаганда крахмал менен бирге эле пайдалуу заттар жуулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бышкан макарондор бири-бирине жабышып калбаш үчүн аны сиздер май кошуп койсоңуздар болоорун билесиздер. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу автордук рецептке талаптарды карап өтөлүк. Бул боюнча сиздер Марина менен, нутрициолог менен карагансыздар. Мен өзүмдүн темам боюнча да айтып өтөйүн. Биринчи, технологиялык чектөөлөр, кууруу деген сыяктуу нерселерди колдонбойсуздар. Балдардын жаш курагын эске аласыздар. Балдарга жагымдуу тамактарга жасаганга көңүл буруңуздар. Кийинкиси, албетте, бюджет 30 сом, 30 сомдон ашпайсыздар. Эгер 30 сомдон ашып кетсе, анда ал кымбат азык-түлүктү сиздер алмаштырыңыздар. Кийинкиси, аш болумдуулук жана тең салмактуулук, башкача айтканда сбалансированность. Анан, албетте, оригиналдуулук. Уже бар рецептураны сиздер кичине бир нерсесин алмаштырып коюп эле колдонгонго болбойт. Кийинкиси, урматтуу кесиптештер, бир секунда. Кийинкиси, мен бул жактан жана уюштуруучулар кээ бирөөңүздөр автордук рецептти толугу менен жиберген жок деп уктум. Араңыздарда ошол автордук рецептти толук иштеп чыга элек адамдар бар окшойт. Ошондуктан мен сиздерге бул 6 кадамды сунуштайт элем. Сиздер эң биринчи идеяны тандап алыңыздар. Бул биринчи тамак болобу, экинчи тамак болобу, эмне концепция кандай экенин тандап алыңыздар. Экинчиден, ал рецептураны сиздер уюштуруучуларга берерден мурун бир нече жолу бышырып көрүңүздөр, эксперимент жүргүзүп көрүңүздөр. Албетте, биринчи ирет эле бардыгы идеалдуу жаза албайт. Ошондуктан улам жазап, ынангандан кийин гана рецептураны бериңиздер. Үчүнчүсү, жана айтып өткөндөй,
сумманы эсептеңиздер. Үйүңүздүн жанындагы дүкөндө болобу, базарда болобу керектүү ингредиенттерди сатып алып, ошол сиздин азыгыңызга керектүү перерасчётту жүргүзүп, ал 30 сомдон ашып кетпейби, аны карап чыгуу керек. Кайрадан эле азыктын баалуулугун эсептеңиз. Башкача айтканда, мисалы сизде эт болсо, фасоль болсо, этте дагы белок бар, фасолдо дагы белок бар, анын баарын суммалап чыгыңыз. Белок, май, углевод, килокалорий, витаминдер боюнча сиздерде маалыматтар бар. Буга чейин вебинар болгон. Ошондуктан ар бир азыкта камтылган белокту кошуп, углеводду кошуп, анын баалуулугун карайсыздар. Бешинчиси, баасы боюнча эсеп айттык. Анан технологиялык карта. 3-4 жолу текшериңиздер. Себеп дегенде автордук рецептураны эсептеп чыккан бул 3 сааттык же 1 сааттык жумуш эмес. Бул сиздердин дыккаттык менен, көңүл буруучулук менен карап чыккан, сиздердин кийин конкурска катышуучу негизги куралыңыз болуп эсептелинет. Ошондуктан эринбестен аны жакшылап карап чыгууга сунуштайт элем. Ал эми ошол конкурс убагындагы практикадагы санитардык талаптар. Албетте мен муну болушунча кыскартып, болушунча сиздерге ылайыктаганга аракет кылдым. Эң биринчи бул ашпозчунун колдору, сиздин колдоруңуз. Бул миллиондогон, миллиарддаган микробторду камтыган нерсе болуп эсептелинет. Тынбай жууп туруш керек. Эгерде колуңузда ар түрдүү жаракаттар бар болсо, сөзсүз түрдө кол каптын жардамы менен иштеңиз. Себеп дегенде ал биринчиден сиз үчүн, экинчиден ошол жасап аткан тамактын коопсуздугу үчүн. Чач боюнча конкурс убагында ооба башыңызда атайын калпак болобу, жоолук болобу, шашуудан улам кандайдыр бир чач чыгып калышы мүмкүн. Чачта дагы микробтор бар. Экинчиден ал чач тамакка түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан улам ошол баш кийимиңиздин ордунда турганын, чачыңыздын баары камтылып турганына көңүл буруңуз. Кийим. Сиздер билесиздер, ашпозчуда 3 смендүү кийим бар. Бирөөсү кирдип таза турушу керек, бирөөсү сизде, үчүнчүсү жуулуп аткан мисалы. Ошондуктан мен сизге сунуштайт элем, өзүңүздөр конкурска кошумча кийим ала барыңыздар. Себеп дегенде бир нерсе төгүлүп кетсе, аны тез алмаштырып алганга даяр болгонго. Анан албетте бул ашпозчу өзү конкурстун алдында ооруп калып ал ооруп аткан температура менен тамак жесеңиз, ар түрдүү киргизилиш убагында дагы ооруп калуудан оңой көрүнгөнү менен жасаш кыйын болушу мүмкүн, бирок алдын алып ооруган адамдар менен С витамини бар иммунитетке керектүү нерселерди кабыл алып, оорубаганга аракет кылыңыз. Башкача айтканда, конкурс убагындагы жеке гигиена, санитардык талаптар дагы бул катуу көңүл бурулуучу нерсе болуп эсептелинет. Кийинкиси, урматтуу кесиптештер, сиздерге көрүнүп атабы, бул Санпин боюнча атайын кийимдер болуп эсептелинет. Экран көрүнүп атабы, урматтуу кесиптештер? Нет, Гүлнара, нет, нам не видно. Экран. Мен бир нерсе кошуп кетейин. Рецептордун Да. талабы боюнча рецепт. Ужууну белок, жир, углеводы, энергетический ценности алар силер чыгарбай эле коюңуздар. Силерге талаптардын шартын жибергенбиз. Ал жерде сценарийде, презентацияда кетип калыптыр, быжуу чыгаргыла деп. Аны силерден талап кылбайбыз. Силерден талап элек, силерге жибергенбиз го ошо. Мунара айтып кеткендей, кроме быжуу. Быжууну силерден сурабайбыз да, аны санабай эле коюңуздар. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен бул жактагы эң биринчи биздин викторинадагы суроолор боюнча жоопту болушунча толук бергенге маалымат аракет кылдым. Себеп дегенде сиздер баш кийим, бут кийим деп жазып атасыздар. Мисалы, ошол эле бут кийим тайгаланбаган, анан үстү жабык болуш керек. Конкурста шөпкө келип алгандан же болбосо баш кийимиңиздер мындай абдан узун жоолук болуп, ошол сиздердин тамак жасап атканда сиздерге тоскоол болушу керек.
ашпозчунун кийими тыкан жана өзүнө ылайыктуу болуш керек. Өтө чыптап турган же болбосо өтө өзүнөн чоң кийим бул туура эмес көрүнүш болуп эсептелинет. Андан тышкары, урматтуу кесиптештер, ошол конкурс убагында сиздер ошол сырт кийимиңиздер менен өзүңүздөрдүн атайын, башкача айтканда, спец одежданы өзүнчө бөлүп койгонго дагы аракет кылыңыздар. Себеп дегенде сырт кийимди ар түрдүү нерселер бар, сырттан келген нерселер бар. Ошондуктан жок эле дегенде сиздин атайын кийимиңиздер өзүнчө пакетте, өзүнчө нерседе салынып турушу керек. Халат боюнча айтып өттүм. Ошондой эле ошол халаттын ичинде бир кандайдыр бир футболка жана башка кийип турган болсоңуздар, ал дагы алмаштырылып, ал дагы таза болуш керек жана сизге ылайыктуу болушу керек. Жеке гигиена боюнча тырмактын узундугу, колду жууп туруш керек жана шакек, билерик деген нерсе болбош керектигин айтып өттүм. Бул теманы бышыктоо үчүн мен сиздин көңүлүңүздөрдү бул сүрөткө бургум келет. Урматтуу кесиптештер, сиздер чатка жазсаңыздар, бул сүрөттө кандай жол берилбеген нерсени байкадыңыздар? Сүрөткө көңүл бурабыз. Чуть не этот повыше сделать. Всё. Фото? Да. Сейчас. Мына жазып атат. Сейчас я перейду. Теперь нормально, да, кажется? Так. Жооптор болуп баштады. Урматтуу кесиптештер, бирден эле жазып койбой, болушунча көп катаны байкаган адамдардыкы жооптору кабыл алынат. Сиздер жооп жазгычакты айтып өтөйүн, урматтуу кесиптештер. Ооба, албетте. Сөйкөлөр. Сөйкөнүн түбүндө биз канчалык жуусак дагы кир микробтор болуп калышы мүмкүн. Алар тамакка түшөт, албетте. Ошону менен бирге сөйкө өзү түшүп кетиши мүмкүн. Ал бала кокустан жутуп алса, ал какап, албетте абдан жагымсыз нерселерге алып келет. Шакек. Шакектин таштарында, шакектин астында дагы абдан көп микробтор бар. Колуңузду канчалык жууган күндө дагы шакектин арасында микробтор бар. Бул инфекцияга алып келет. Кайрадан эле тырмак. Ооба, тырмак бул тырмактын боегу, бул лак, бул химиялык зат. Ал биринчиден өзү сыйрылып түшүшү мүмкүн. Башкача айтканда, кыска катмарлар менен ал тамакка түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан узун тырмак жана лак толугу менен уруксат берилбейт. Жоопторду кабыл алдык. Анда эмесе кийинки сүрөткө көңүл буруңуздар. Кийинки сүрөттө кандай кемчиликтер, башкача айтканда, кандай тыюу салууларды байкап атасыздар. Урматтуу кесиптештер, кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Кийинки сүрөт боюнча сиздерге көрүнүп жатабы? Урматтуу кесиптештер, толугу менен жооп жазганга аракет кылыңыздар. Сөзсүз түрдө перчатки, башкача айтканда, кол кап кийип иштеш керек деп ойлойт окшойсуздар араңыздарда. Колкап, башкача айтканда, перчатки кайсы убактарда кийилиши мүмкүн экенин мен силерге айтып өттүм. Бирок ал жакта перчатки колгаптан тышкары абдан грубый, абдан олуттуу Мунара вас не слышно. нарушениялар, бузулуулар болуп атат деген адам атын. Так, сиздер болушунча жооп жазабыз. Урматтуу кесиптештер, сиздер жооп жазгычакта экинчи сүрөт боюнча комментарий берип баштайын. Ооба,
чач жөнүндө баардыгы кабыл алынат. Экинчиси, бул жакта Xiaomi, бул жакта уже кесилген даяр нан, даяр жашылча, анан чийки эт кесилишип жатат. Бул ооба албетте жооп бербейт. Анан дагы бир үчүнчү катаны мен эч кимден көрбөй жатам. Үчүнчү дагы абдан олуттуу ката биякта сүрөттө көрүнүп турат. Бурабыз. Назгүл деген биздин кесиптешибиз жазыптыр. Маркировка боюнча ооба туура. Үчүнчү ката маркировка жок. Тактайлар маркировкаланган эмес. Балким араңыздардан дагы бир катаны байкагандар бар. Дагы бир төртүнчү ката бар. Көңүл бурсаңыздар. Так, урматтуу кесиптештер. У вас этот экран закрылся. Надо экран выключить. Экран. Урматтуу кесиптештер, бул жакты сиздердин өзүңүздөрдүн талкууңуздар үчүн койгум келип жайгына чыгып калды. Бул слайдда сиздерде Мунара, да, извините, там эта презентация закрылась. что-то интернет сегодня подводит. Эми көрүнүп атабы? Урматтуу кесиптештер, бул жакта слайдты мен өзүңүздөрдүн өз алдынча иштеңиштер үчүн коюп атам. Себеп дегенде бүгүн мен сиздерге айткан материалды бышыктоо үчүн бул ишенем же ишенбейм деген нерсени өз алдыңыздарча карап чыксаңыздар болот. Мисалы, кууру көбүрөөк витаминдерди сактайт. Өзүңүздөр ооба же жок деп эсептеп алып, анан материалдарды бир сыйра өз алдынча карап чыкканда бүгүнкү материалды толугу менен түшүнүп аласыздар деп айтайын. Себеби ар түрдүү шарттарга байланыштуу балким мен угулбай калып аттым, сиздердин телефонуңуздардан сбой болуп атты, презентация же араңыздарда бүгүнкү вебинарга кечирээк киргендер бар. Ошондуктан бул слайдты мен өз алдыңыздарча иштегенге калтырам. Эгер ушул 10 суроонун баардыгына туура жооп бере алсаңыздар, бүгүн мен карап аткан вебинар боюнча сиздер толук кандуу даярсыздар деп ишенебиз. Ошондуктан өзүңүздөр үчүн бул суроо жоопко жооп берсеңиздер болот. Ошондой эле мен сиздерге конкурска даярдаганга жардам берген булактар менен тааныштырып кетким келет. Бул албетте санитардык эрежелер, жоболор, пландаштырылган менюлар, сиздерге чейинки мелдешке катышкандардын жасаган тамактары, ошондой эле тажрыйбалуу ашпозчулардын консультациялары. Бүгүн биздин арабызда Шухрат деген абдан күчтүү ашпозчу дагы бар. Мисалы, ошол сыяктуу Шухраттай башка ашпозчулардын сиздерге консультациялары. Азыр болсо Зарина, кандай формат кылабыз? Мага суроолорду беришеби же Зарина? Зарина, мени слышно? Ага. Мунара, сиз определите, пожалуйста. Жок, сиз азыр определите победителей, которые жооп которые отвечали на викторину, и перед победителей. Потом мы передадим слово Шухрату беребиз. Перед тем, как Шухрату передать слово, может, они вопросы мне зададут, если у них хорошо. остались. Да, просто у нас ограниченное время, у нас три у нас на русском просто. Все, спасибо большое. Анда урматтуу кесиптештер, анда мындай нерселер бар, мындай мен сиздерге сунушту айта элем. Мен сиздер сурооңуздарды чатка жазып коюңуздар. Мен ал чатка жооп берип коем. Бул боюнча убакытты коротпойлук. Азыр болсо мен Заринанын суранычы боюнча сизге эле өзүңүзгө личкаңызга жөнөтүп коеюн, Зарина, капа болбосоңуз. Бүгүнкү эң активдүү катышып жана максималдуу туура жооп берген 5 адам тандалып алынды.
Заринага сизге WhatsApp-ыңызга личке сообщение жазып коем. Урматтуу катышуучулар, сиздер өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Мен айтып өткөндөй, максималдуу туура толук кандуу жооп берген 5 катышуучу тандалып алынды. Анда мен экранды жабайын жана сөз Шухрат мырзага. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Munareja, assalomu alaykum. Здравствуйте, извините, я, кажется, микрофон выключила. Саламатсызбы? Кечирим сурайм. Assalomu alaykum. Эме сиздики чоң рахмат, көп маалыматны азыр эме тапшырдыңыз, баарын уже, можно сказать, баары жоопторун уже полностью ответ бар да сизден. Жакшы. Вот. Рахмат. Меники азыр эме баары коллегалар азыр биякта ашпозчулар. Азыр чатта хаммасы эмесе да? Ашпозчулар, Да, они все есть, мектептен. бары бар эмес, эми убакыт болгондор катышып атат да. Основном. Меники коллегаларга ассаламу алейкум. Силерни эме куттуктайм, силер уже экзаменге имкылап атасыздар да? Азыр вот Мунар эже баарыны түшүндүрүп койду, экзаменде кандай болот. Мен биринчи экзаменге барган, 3-4 мектептерге барып, слышно меня? Алло, слышно, да? Да, вас слышно. Да, слышно, да? Хорошо. Мындай эме кыскача айтсам, ошо баары ошо 4-5 жыл барган экзамендерде общий эмелер бар да, ошибкалар. Это насчет перчаток. Перчатка боюнча Мунар эже тоже айтты да, качан кийиш керек, особенно горячий плиткаларды кийбеш керек. Только вот раздачада, в основном профессионалдар раздачада киет, или же определенная операцияда башканда, а то бырлам киет и до конца иштейт да. Бул болбойт мындай. Каждая операция кийип ташташ керек, или же только хотя бы раздачада кийсе обязательно кийиш керек. Вот. Бул перчатка ушундай. Лучше правила кол жууш бар санитарияда, ошону жакшыраак ашыны көрүп, ошо соответственно ашынай колуну жууп, каждый операцияда кылсаңар туура болуп калат. Вот. Экинчи ошибкалар основной бул продукты боюнча. Калькуляцияны силер карайсыздар, билбейм кандай мен түшүнөм, силер 200 порция, 300 порция, 5 порция жасайсыздар, экзаменде 2 порция силерге кыйын болуп калып атат. Бирок силер көп алып алып, ошо көпнү алып таздап, жуубай алдыда жууш керек да, анан таздаш керек, чистка көзсүн. Жуубай сразу таздап, анан жууп, көп продуктун алса болбойт. Кысакса, ровно брут силерде калькуляцияда брутта бар, нетто бар, ошо боюнча алыш керек. Үчүнчү дагы эме продукт мушу взаимосвязь бар да, кийин силерде тамак 2 порция эмес, 5 порция болуп калат экен. Бул грубый нарушение болуп калат. Ошон уже кийин ойлобогула, эмнеге силер биринчи орун алган эмес. Даже если тамак таттуу болсо, бирок силер 2 порциядан болбой 5-6 порция болуп калса, уже силер
биринчи, экинчи орун ала албайсыздар. Ошон үчүн уякта диккат кылыш керек. Грамм туура иштеш керек калькуляция менен. Үчүнчү, мындай калькуляция жок нерсени салып коюш особенно ош жерден көп болуп калат. Эмнеге салдыңыз, томат бастыны, уякта сизде жазылган эмес десем, тамак таттуу болсун деп салып койдум деп коет экен. Мындай болбойт. Калькуляцияда жазылса, силер жазылбаса салбаш керек. Это строго калькуляция. Ошону силер соблюдать кылсаңар жакшы болмок. Төртүнчү, ана тузду көп салып койсоңуз, бирок жакшы, тузну азыраак салса жакшы болот. Кийин яна салып койсо болот, уже туз көп салып койсоңар, уже уяктан алган болбойт да, onu суу куесуздар, аны дагы ашыныш үчүн тамак көп болуп калат, даамдуу витаминлар уже башка жок болуп калат да. Ana ошо дагы, форма боюнча, ладно, уже мунара же көп айтып койду. Бирок обувь, көпүнчө обувь закрытый обувь болуш керек. Спец обувь, мындай төшөктөр болбош керек. Көпүнчөсү открытый сандалии, мындай кийип коет экен. Мындай болбойт. Строгий закрытый, чтоб мындай май болуп калса болбойт да. Төкүлүп калса. Дагы эмне? Общий мындай ойлосом, ошо общий ашы продукттар, доска, бычак, доскалар айрым кылбай, сүрөттүк мунара же көрсөткөндөй болуп атат. Помидор бир жерде, жакын ошо тактайда эт турат, хам эмелер турат, болбойт да. Айрым кылсаңлар иштеп жакшы болот. Дагы кандай ошибкалар? Ошо боюнча основной. Биринчи жылларда ошибкалар көбүрөөк болгон, андай кольцо колларда эмелер, кулактарда кыргызча эмне дейт, ана сережкалар, цепочкалар, бир жылда, 2 жылда ашына болгон. Кийин уже кийинирээк 4-нчи экзамендер уже жылларда уже жок болуп калды. Поэтому результат бар да. Ушу конкурслардын результаты бар. Потому что постоянно мен ар жылда ошо түшүндүрүп берем. Кайсы кандай болот, болбойт, кандай эмелерни кийиш. Айнур эже, ассаламу алейкум. Вот. Мына силерде мындай вопростар болса айткыла. Мен не знаю, может, рахмат Зарина эже мени чакырганга, может, экзаменге мени тоже чакырат. С удовольствием барабыз, катышмашабыз ашакта экзаменде. Вот. Дагы кандай ашпозчуларга ийгилик каалайм. Ушу баарын вообще, конечно, силерде кыйын да, андай көп порцияны жасап, вообще жумуш кыйын силердики. Бирок ответственный да, кичик балдар баарыбызда бар. Ошо полезный тамактарды жесе деп баарыбыз ойлойбуз. Поэтому, например, Японияда күндө бодоно жумуртаны берип коет экен, 2 Может быть, бизде кандай рассмотрение болуп калат да. Айнур эже бизим айтып ататпы? Мен аңлап атам. Мен жакшы эле угуп атамбы? Мен эгерде Мунарага суроолор болсо, микрофонду жандырып сурасаңар болот. Жана биз 5
Munara маған жіберді 5 жеңүүчүлөрдү. Назгүл. Назгүл. Бар Назгүл. Жөн эле аты Назгүл деп жазып коюп. Назгүл. Назгүл. Мен силерди Назгүл. Угуп атасыңарбы? Ооба, угуп атам. Саламатсыңбы? Саламатсыңарбы? Фамилияңызды жазып койсоңуз, азыр Назгүл десе бар. Алыбаева. Алыбаева. Сизди куттуктайм. Сиз жакшы туура жооп берипсиз. Ошо Рахмат. так. Кийин сиз мага личкама WhatsApp номериме жазып коюңуздар, кайсы адресиңизди. Макул, аха, Заринка. Алыбаеваны. Таласпы? Талас сиз Да. Алыбаеваны. Эжеке, я помню вас. Сиз же Заринка, победитель, да? привет. Да. Это, урматтуу катышуучулар, это победитель. Экинчи, да? Второе место уже или первое место? Первое. Биринчи Да. место. Первое место в 21 году. И Талас облусунан биринчи место алган эжеке. Көрдүңөрбү? Да, катышып атат. Так, экинчи орун. Сейчас. Айнура Макеева. Жазып коюңуз да, кийин бизге дагы. Макеева. Так, Айнура Макеева. Xiaomi 220733. Ким ал? Чыгып кеткен жокпу эжеке? Чыгып кетти окшойт, 3 киши кемип калыптыр. 3 киши кемип 37 калып. Ангба деген дагы алыптыр. Ангба деген, Ангба. Я прошу Ангба, сиз руңузду жаксаңыз, мен сизге сурап атам, басып атам. Ангба деген англисче жазылган. Эже аты жөнүңүздү айтсаңыз, кийин сизди таба албайбыз да биз. Ошо сураны чегерде Башында дагы жазып туруп аты жөнү. Эркеле жазбай кеттимби аты жөндөрүнчү? жок, башында жазбаптыр. Ошо башындагысын текшерип чыктым, башында да жок экен. Тилекке каршы. Ангба деген аты жөнүндө жазылган эжеке. Видеодо турасыз. Видеону. Ачырсыз эжеке. Так, мен эжеке ричкасына жазып коеюн. Сиз жазып Балким койсоңуз, көрүп калат. көрүп калса, аты жөнүңүздү жазыңыз, сураны чатып келин, силерди таба албайбыз биз. Кийин Xiaomi деп ошого сураны чегерди дагы саат 3дө азыр 10 мүнөттөн кийин дагы орус тилинде болот. Силер берсеңер, аты жөнүңүздү жазып киргиңиздер, ал жерде чыкпайт. Samsung деген. Так, эркелер. Экинчине Ангба сураны аты жөнүңүздү жазсаңыз. Мен сообщение жөнөтүп койдум, личное сообщение. Сиз көрсөңүз керек, ар бирөөңүздөр текшерип койсоңуздар, личное сообщение. Урматтуу кесиптештер, бул жакта нарындыктар жапак деп карабайбыз. Бул жакта эң туура жана толук кандуу жооп бергендер каралып, байкасаңыздар, даже ага карата тандап алдык. Можете посмотреть? Нет, не ответили. Ага.
Так. Мгм. Бул жактан анда акыркы жооптордон дагы толук кандуу сүрөт боюнча дагы жакшы көңүл бургандар бар. Анкпа, эжеке, я прошу, включите звук. Я нажимаю вам, не включаете. Силерди кийин таппай калабызда, кээ бирлер аттарын андроидде эле жазып койгон. Андан кийин силерди группада таап алабыз. WhatsApp'та. Кээ бирлер башка эжекелер жазып атат да, чаткачы кийин WhatsApp'ка мен алдымбы албадымбы депчи. Ошол сураны киргенде вот аты жөнүн жазып кириңиздер. Машира деп, Айбек деп, Айзат деп жазып кирсеңер. Зарина могу Samsung SM деп бердим эле го, ошол Искендеров мектебинен экен. Үстүдөн бир сообщениядан көрүп калдым. Ал табылбай аткан, же табылды беле? Samsung Искендеров 075. мектебинин повары экен. Искендер Да, мектебинен ким? Samsung Кто это? SM деген. Үстүнө бир 075. жерге жазып тур, Искендер мектеби деп. Samsung SM А бир нерсе деп бердим эле го, ошол Искендер мектебинен деп жазылыптыр, аты жөнү жазылбаптыр. Так, это кто у нас? 075. Мына тапылат бул. Искендер мектебинен берген. Саламатсыздарбы? Саламатсыз, аты жөнүңүздү айтып коюңузчу эжеке. Молдакунова Нурзат. Кандай? Молдакунова Нурзат. Молдакунова Нурзат. Нурзат Молдокунова дейт. Адаш району. Кийин мага личкага жазып коюңуз, а? Ошо. Так, Xiaomi, да? iPhone деген бирөө бар экен, iPhone деп жазылып турат жөн эле. Ошол же угуп атасызбы? Же агай iPhone деген эле жазылып турат. Аты жөнүңүздү таппай атам. Кирип алышкан. Кимдин аты iPhone деп эле сакталып калган. iPhone уже нет, кажется. Уже вышли, да? Нет, iPhone деген жок. Акбаге жооп бербейт да, Акбак деген. Зарина WhatsApp'ка жазып койдум. Гульмира Элинова. Эльтинова. Эртинова. Тоже, пожалуйста. Эльтинова вроде бы. Эльтинова. WhatsApp'ка кийин жазып коюңуз. Дагы бирөөнү керек. Еще один. Акба, силер жооп бербесеңиз, Акба, тогда биз башканы уже силердин ордуңарда башка кишини алып коебуз. Жооп бербесеңер, аты жөнүңөрдү кийин таппайбыз да силерди. Мунаркан Өскөн кызы, Зарина. Мунаркан Өскөн кызы. Всё, 5. Өскөн кызы. Мунаркан Өскөн кызы 5 уже. Табылды. Сураныч. Алыбаева Назгуль, Айнура Макеева, Молдакунова Нурзат, Гүлмира Элинова, Мунаркан Өскөн кызы. Кийин WhatsApp'та мага личкаңызга жазыңыздар. Макулбу? Силерге чоң рахмат. Силер уже 4 мүнөттөн кийин бизге кыргыз орус тилде вебинар башталат. Силерге чоң рахмат катышканыңыздар үчүн. Эгерде суроолор болсо, дагы орус тилге кирип, мынарга суроолорду сурасаңар болот. Орус тилде. Кыргызча да сурасаңар боло берет.
Бирок Мунара силерге орусча жооп берет. Анткени бизде запись калып калат орус тилинде. Силерге чоң рахмат, Мунара айым, Шулпат байке. Ошо катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Орус тилде күтөбүз.